Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизге дагы бир коногубуз келип калды. Баарыбыз билген, баарыбыз жакшы көргөн жана ырларын ар дайым сүйүп уккан Аскат Мусабеков. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Чоң рахмат. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Кандай, жакшыбы? Жакшы рахмат. Кудай буйрса баары жакшы. Ошо сизде жакшы ыр жазыптыр, жаңы ыр жазыптыр деп уктук да. Ооба. Ошол тууралуу сүйлөшөлүчү. Бул чыгарма Бекборбиевдики, сөз обону Жамиля деп аталат. Баарыңыздар эле буга чейин эле андан хит болгон чыгармалардын бири. Анан кийин мен студент кезден бери ушул чыгарманы ырды аябай жакшы көрөт элем. Анан кийин ушу быйыл ырдап чыктым, январь айынын эсебинен, жаңы жылдын эсебинен деп койсок болот. Биринчи жаздырган чыгармам болду. Албетте автордун уруксатын алып, анан жакшылап ырдаганга аракет кылдым. Азыр эл менимче жакшы эле кабыл алып угуп атышат. Буюрса бизге да ырдап бересиз, Албетте. Эфирдин аяк жагында ырдайыңыз, анда урматтуу достор, сиздер дагы күбө болосуздар, башка каналга отурулбай туруңуздар. Мындан сырткары өзүңүздө чыгарма жазгандан башка да кандай жаңылыктар болот? Быйыл эми менин оюмча көбүнчө чыгармачылыкка ыктайын деп турам. Анткени мен чыгармачылыгыма 10 жыл болот. Быйыл 10 жыл болду. 10 жыл болуп калдыбы? 10 жылдан да бир аз өтүп кеттим баягы. Толук кандуу чоң сахнага чыгып баштагандыма 10 жыл болду. Куттуктайбыз. Рахмат. Анан кийин Биз дагы чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Анан ошо чыгармачылык кечемди жакшылап бир уюштуруп, элдин алдында чоң концерт берсемби деп ойлонуп атам. Мүмкүн жазга үлгүрбөй калсак, күркүрөгөн күздүн күнү бир жакшылап элдин алдында өзүмдүн ошо 10 жылдагы болгон ырларымды отчетун берип, жакшы чыгармачылык кече өткүзсөм деген оюм бар. Буюрса ал орундалат деп ойлойм. Элибизде тынччылык болсо, аманчылык болсо баардык нерсеге жетишебиз. Буюрса. Андан кийин ошо быйыл эле мына жаз чыгары менен буюрса 3-чү ырлар жыйнагым дайындалып атат. Ошол жарык көрөт буюрса. Альбом. Альбом ооба. Канча чыгарма камтылды? Ичине эми батышынча камтыбыз. 20 менин оюмча ошо 20-21 чыгарма батат болуш керек. Буга чейинки тандалма чыгармаларым ошондой эле жаңы чыгармалар кирет ал жака. Көбүн эсе анан ошол альбомда жарык көргөн турат буюрса. Клип тарталы деген көп ойлорубуз бар. Андан кийин буюрса мына ушул дем алыш күнү болуп калат 14-февралда Каракол шаарына барып концерт берип келейин деп дайындалып атам буюрса. Өзүңүздүн жеке концерт. Өзүм жеке концертим. Каракол шаарына абдан өзүм мындай жакынмын, жакшы көрөм. Ошол Каракол шаарына жылыга жок дегенде бир 2 жылда бир барып концерт берип турам. Андан кийин быйыл ошо 14-февраль күнү Каракол шаарында жеке концертим. Канчада болот? 6:30. Урматтуу караколдуктар, кое бербеңиздер. Ошо 14-февралда Аскат байкебиз ошол жакта ырдайт. Келиңиздер. Сүйүшкөндөр күнүнө каратылат экен. Ал эми сиз музыкалык чыгармаларды тандап жатканда кайсы критерийлерге көз чаптырасыз? Бардык жагына. Обон жагына, обондун мындай ыргактуулугуна, элдин бир обондор болот, укканда эле баягы кулактан кирип бойдо алган деп коет го. Ансарындай ошондой обондор бар. Ошондой обондорду укканда мен бир башкача болуп кетем да. Мен ырдай турган обон экен деп. Анан обонуна, обондун ошо диапазонуна, анан албетте ол сөз кулак укса курсак кайнайт деп коет. Ансарындай ошо ар бир сөзү таасир калтырыш керек, ар бир сөзү ыр болгондон кийин бул эми өзү бир жүрөктө сезимди кытыклай турган нерселерге ээ болуш керек да. Анан мен сөзүнө да албетте маани берем. Эң сонун экен, билесизби? Аны өзүмө ылайыктайм да, эң башкысы. Ал эми чыгармачылыктан тышкары бүгүн эл аралык тиш доктурлар күнү экен. Жаңы эле биздин студиябызга тиш доктур келип, жылына 2 жолу сөзсүз түрдө барышыңар керек деп айтып кетти. Сизге суроо узаткыбыз келип атат. Сиз жылына канча ирет барасыз? Жылына барсам барам, барбасам Барбайм. Эми азыр баягы жаштык учур. Негизи тишке кам көрүш керек, эртелик эч жууш керек деген. Эң башкысы оорубаса, бардыгы ушундай калыбында болсо болду. Ысык сууктан сакташ керек. Эмальдарын сындырбай. Сындырбаш керек. Жакшы, мындай суроо берим келип атат. Ушу чыгармачылыгыңызга, чоң сахнага чыкканыңызга 10 жыл болгон экен. Биринчи жолу кайсыл сахнага, качан чыккансыз жана ушу чоң сахнага чыкканда сезимдер кандай болду эле? Кайсы чыгармаңыз менен чыктыңыз эле? Мен биринчи жолу 2004 бекен чыккам негизи да. Анан баягы
чоңураак баягы ошо спорт ордосунда өткөн концерт ошо 2005-жылы болуш керек. Сыймык Бейшекеевдин концертине чыккам. Карындаш деген бир ырдап, ошондо менин сезимдерим кирип эле кайра чыккандай болгом да, мындай. Баары көз алдыңызда Түтүндү кой берип коюшкан, анын алдыдан свет берет. Мындай тумандын арасында жүрүп ырдагандай эле толкундалган. Негизинен болсо эми кичинекей кезибизден бери элдин ардында ырдап жүрөбүз. Ар кандай кароо сынактарга катышып дегендей. Жакшы, андан кийин ушул жылы көп эле мекендештерибиз чет жактарга барып келди. Сиз барып келдиңизби? Ушул жылы же барайын деген пландар барбы? Буюрса, ушул жылы айтып атпайбы, көбүрөөк чыгармачылыкка басым жасайбыз го. Андан кийин Кореядагы мекендештерибизден дагы бир чакыруулар болуп атат. Ушу жаз айларында анан дагы башка көптөгөн пландарым бар. Эми аны учурунда Кореяга барабыз, буюрса Европага да барып келсемби деп ойлоп атам. Андан кийин учурунда Вакыт көрсөтөт да. Эң сонун экен. Ал эми азыр дагы бир суроону узаткым келип жатат. Негизи айтып коет эмеспи, адамга күн сайын эң кыйын адам болуу дегендей. Сиз ар дайым бир калыпта жүрүү үчүн кандай сапаттарга дайым карманасыз? Бир калыпта жүрүү үчүн эми эч кандай жасалмалыктын кереги жок деп ойлойм, биринчиден. Эң башкысы. Андан кийин өзүң кандай болсо ошондой эле жүргөн жакшы. Кандай болсо ошондой. Жаратылыш берген мүнөзүң, табият берген мүнөзүң ушул. Кандай болсо ошондой эле болгон жакшы деп ойлойм да. Улуу кичинин арасында болобу, ар кандай жерде болобу, албетте өзүңдүн маданиятты алып жүрүшүң керек. Бирок эң адамдын эң жакшы сапаты бул жөнөкөйлүк деп ойлойм да. Жакшы, биз дагы кошулабыз. Анан мындай суроо бергим келип атат да. Ушу сапатка байланыштуу болуп болуш керек. Жумушуңузда, карьераңызда биз сизде ушу үнү коюлган, жакшы үнү бар, чыган ырчы катары жакшы билебиз да. Үнүңүзгө кантип кам көрөсүз? Күнүгө канча жолдо машык турасыз? Эми күндө биздики күндө эле ырдайбыз да. Күндө эле мен филармонияда Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинде иштейм. Айтмакчы ушул 17 февраль күнү дагы Камбаркан ансамблинин чоң концерти болот. Филармонияга бардык каалоочуларды чакырам. Бишкекте, улуттук филармония 17 февраль күнү. Андан кийин ошол жумушка барып ырдайбыз ал жактан. Анан кийин дагы башка концерттер күндө эле ырдап турабыз. Анан жанагы айткандай эле ысык сууктан абайлаш керек. Бирок өзүңдү антип үнүңдү эркелете берүүнүн да көп кажети жок да, себеби үн да ошого көнүп калат. Андан кийин ырчы болгондон кийин тоодон, таштан ырдаш керек. Эшиктен, сырттан болуп калат, суук болуп калат, жылуу болуп калат. Ар кандай бир кырдаалдар болуп калат да. Ошондуктан ар бир нерсеге даяр болуш керек. Анан туура тамактаныш керек. Ушу концерт болордо же эртең запись болот деп аткан учурларда мен өзүмдүн баягы ошо кайсы тамакты үнүмө жакканын өзүң баягы билесиң. Ошол тамакты жана уйкудагы маанилүү болсо керек. Уйкуда албетте маанилүү, адамдын организми толук кандый салыш керек да. Сиздин үнүңүзгө кайсыл тамак ушундай жагат? Айтпайм. Айтпасаңыз биз билебиз. Бизде Улук мырзагай ошо окуп жүргөндө айтчу эле. Мындай баардык нерсеге анализ берип жүргүлө депчи. Мисалы ошол эле кичине эшикте шамал болса, футболкачан эшикке чыгып кайрып үнүнүн өзгөргөнүн байка деген. Ошондой эле кандай тамак жегенден кийин сен үнүң жакшы, өзүң каалагандай ырдай аласың. Алдын дагы белгиле деген. Мурунку күнү кандай тамак жеш керек, ошолордон бери мындай эми таап анализдеп, анан мен демек запись кылардын алдында могу тамакты жешим керек экен, мынча саат мурда жешим керек экен, же болбосо эртең концерт дегенде мындай тамактанышым керек экен деп өзүң эле калыптанып калат. Эми бул мен кайсы тамакты жакшы көрөм же ал кайсы тамак мага жагат, жакындарым баары эле билишет. Эң сонун чоң рахмат сизге. Анда азыр бир нече көз ирмемден соң сиз бизге гана өзүңүздүн жаңы чыгарган музыкалык чыгармаңызды аткарып бересиз. Анда башка каналга которулгула достор. Мына ушу тамак деп сүйлөшүп калдык. Алдыда аш тизме рубрикасы бар. Бул тамак ашты баардыгыңыздар кааласаңыздар жасап жесеңиздер болот, же болбосо рецептин жазып алсаңыздар болот. Сиздер үчүн аш тизмеден кийин Аскат Мусабеков жакшы жаңы Бекбурбиевдин Жамиля аттуу чыгармасын баардыгыңыздар